прослушкалар боюнча мен дагы деле айтып коеюн, урматты, да экинчи жолу кайталап коеюн. Эгерде курал жарак издеп атса, ошол жоопко тартылып аткандар бири менен сүйлөшүп атса телефондон, сенде канча курал бар, анан баланчанчы күнү чыга калалы, баланчанчы числонун эртеси чыга калалы, анан канча киши алып келе аласың деген сөздөр болуп атсанда, анан ГКМ банан унчукпай отура берсинби? Анан сотко кайрылып, мунун бардыгы мыйзам ченемде, мыйзам чегинде болуп атат. Сотко кайрылып, санкциясын алып, анан аган прослушка коюп, бул биздин эле мамлекет эмес, бул бардык дүйнө жүзүндө мамлекеттердин иши ушундай. Жөндөн жөн эле эч кимди куугунтуктап, прослушкага койгон момент жок. Мисалы, бир журналистти аркасынан куугунтуктаган жокпуз. И куугунтуктабайбыз дагы. Же журналисттерди араңарда бирөөнү куугунтуктап, апарып допрос кылгандар барбы? Негизсиз. Жокпу бир жылдан бери? Мен бардыгын айтып атам. ГКМга дагы, МВДга дагы, бардыгына, саясатчыларга дагы, мейли кайсы журналист кимиңерди кантип каралап жазбасын, Кудайга коюп койгула, болду. Сотко да бербегиле деп журналисттерге куугунтуктук вообще кылбайбыз мындан кийин. Канчалык мейли ким эмне деп жазбагыла, биринчи Кудайга коебуз дагы, анан элдин талдоосун өзүнө коюп коебуз. Мына мени деле канчоңор араңарда шыбап жазып атасыңар, колуңардан келишинче. Бир жаман сөз айттымбы? Жок, эл өзү таразалап талдап алсын. Мени жамандап жазып аткан сайттарды да билем. Бир 4-5 сайт бар, мени жамандап жазат. Анткени мен алардын Кумтөрдөн, Мегакомдон, аэропорттон каржыланып жүргөн булактарын жаап салганмын. Ошого мага ичи күйүп, жини келип анан жазып атышат. Аларды 10 жылдан бери, 10 жылдан бери, 12 жылдан бери Мегаком, Кумтөр, анан кийин аэропорттон каржыланып келет экен. Бийликти мактап жазып кой деп. Мага мени мактап жазыштын кереги жок. Мейли жамандап жазсаң жаза бер. Бирок мен мамлекеттик мекемелерде, Мегаком дагы, аэропорт дагы, эми Кумтөр да мамлекеттик болду. Кумтөргө макул ал жакка мойнуна илип койчу экен. Мына могу сайттарды жылына каржылайсың деп. Аз сумма эмес. 20 миллион, 18 миллион деп алышат экен да. Алышкан экен мына. Мен ошонун бардыгын крест коюп койгом. Мейли мени жамандап жазса жаза берсин, жакшылабай эле койсун. Бирок мамлекеттин, элдин акчасын мынтип коротпогула деп.